Sen çoğunluğunda kim bolodun sen? Çoğunluğunda kim bolodun? Salat. Soldat boludu. Oy. Dras dip batadın da. Tankaga oturdum. Ha, tank aydaydın da. Tankist bolup turbaydın da. Ha, 5'ke çıkanda velosiped berебиз, ha? Velosипed. Çocuğum kız. Ha, çaçazın kesет. Ha, çaçazın kesesiz, ha? 5'ke çık. Özün kesesиң бе? Ой. Alo deytken da. Ras deytken da. Sen jana jomoňu aýtyp ber goýçu şu menden kanagandym. Geri ötken zamanda bir echki bolupdur depçi. Al ne deytken? Kulaklarına. Yüzünde sepeke. Selinime Şit. süt ap gelem. Siler Eskinde. eşikti aç bağla deytken ha. Anan al getkende kim gelet? Kaskı. Kaşkır gelet ha. Anan kaynta açtırıp alat ballarını. Çıparım. Çupa verem de aç çıkla deyt de. Şok. Sok berem deybi. Anan kulakları aç verip. Бул дүйнөдө канча адам болсо ошончо тагдыры болот эмеспи? Тагдыр адамды жаш кары дебей сынап келет. Акыркы убакта оору жашар баратат деген сөздү угуп калсаңыз керек. Бул акыркы кездери наристелердин ар кандай оор дарттарга кабылып жатканын түшүндүрүп жаткандай. Бул ирет жаш үй бүлөнүн чырактай баласы кичинекей Шабдан Абдыбалиев ак кан оорусуна кабылып, тез арада чет өлкөгө барып дарыланууга муктаж болуп олтурат. Биздин редакцияга Шабдандын ата-энеси жардам сурап кайрылды. Кудайга шүгүр 3 балам бар. 3 баламдын эң кенжеси Шабдан. Кудайга шүгүр жакшы жашоодо жашап, өзүм бала бакчада иштеп, жолдошум охранада иштеп, жакшы жашоодо жашап атканбыз. Ошол учурда Шабдан бат эле ооруп баштады. Бат эле ооруп, грипптей болуп бели бере баштады да. Грипптей болуп бат ооруп, анан өзүбүздүн жергиликтүү медиктерге барып текшерилсек, алар грипп деп бизге антибиотиктерди сайып коятты. Антибиотикти алып келебиз. Жашынакай болуп бир жума жүрөт. Бир жумадан кийин температура 39-40 болуп кайра ооруйт. Ошентип 3 жума өткөзүп койдук да. Анан ал кезде Шабдан 1 жаш 8 ай болчу. Анан акыркы кезде температурасы таза түшпөй туруп алды. Уку таза баштары суу да, былчылдап суу болуп кетет да. Анан денеси ысып, анан кийин больницага жатып калды, Таласка. Больницага жатканда актан анализ алды бизден. Анализ алып, гемоглобиниз 49га түшүп кетти. 49га түшүп кеткен экен. Бизде айтты, силер Бишкекке баргыла да, республиканский больницага барып жаткыла. Республиканский силерге кан куят. Бир 10 күндөй лечение кыласың, анан кайра келесиңер деди. Ошол кезде Шабдан 1 жаш 8 ай болчу. Шабданды алып өзүм Бишкекке келдим. Бишкекке келип анализ тапшырдык. Республиканский больницага. Анализ тапшыргандан кийин биз айтты врач көрө эле. Силер срочно жаткызайын. Срочно жатпасаңар балаңардын кандары, составтары башкача болуп атат дегенден макул деп эле жаттык. Костный спиной анализ алышты наркоз менен. 2 күндөн кийин анализи чыкты. Анализ чыккандан кийин чакырышты мени врач, чакырып айтты. Эже балаңыздын диагнозу жакшы эмес, лимфобластный лейкоз деди да. Анан лимфобластный медицинаны түшүнбөгөндөн лимфобластный лейкоз экенин эмне дегенин түшүнгөн жокмун. Түшүнбөй эле ал эмне десем, биздин тилибиз менен айтканда аккан деди да. Анан эле ошо жерде нес болуп эле туруп калдым. Акыбалым аябай, ал кезде акыбалым аябай жаман болчу. 2019-жылы сентябрда болчу да. Срочно онкологияга барыңыздар, сиздердики онкологический болуп атат деди. Бул болсо температурасы түшпөй Шабдандыкы. Шабданды онкологияга алып келдим. Келсем тозуп алышты, бизге айтып койгон экен бизге. Айтып койгон экен, айтты, балаңыз эч нерсе иче элек беле деди. Бул 1 жумадан бери эч нерсе ичпей жебей калган да. Жок, эч нерсе ичкен жок десем, биз дагы точно диагноз коюш үчүн дагы наркоз берип, балаңыздан костный дагы алышыбыз керек деди. Макул дедим. Чырылдатып, ыйлатып дагы баламды алып кетти. Наркоз беришти. Наркоздон чыкканда аябай кыйналат экен бала.
кичинекей болчу, жаңы сүйлөп, жаңы кылыктар чыгып келаткан кез болчу да, 1 жаш 8 айчы. Көздөрү тетрайланып, өзүнө келе албай, баягы больницага жатпаган жана аябай жаман кыйналды. Анан кийин анализ алгандан кийин 2 күнүн актын анализи келди. Актын анализи келип, врачтар айтты. 100% балаңардыкы аккан деди. Ошентип реанимацияга түшүп калдык. Реанимацияда жаттык. Бизди 3 ай жатасыңар деген. Кудайга шүгүр 3 ай жаткан жокпуз. Баламдын химия алып 10 күн промывка деп коет экен. Күнү түнү бутуна, колунан веналарын таппай, баламдын бутуна капельницаны туташтырып кошту. Ат көтөрө алгыс дартты көтөрүп, оору менен күрөшүп жаткан Шабданда химиялык дарылануудан кийин бир топ өзгөрүүлөр болуп, жада калса мүнөзү оорлоп калды дейт көзүнө жаш алган эне. Жаңы реанимацияга түшүп жаткалганда балам 1,5 ай баспай калды. Басып жүргөн балам жана капельницада отура берди да, кроваттан түшпөчү, капельницада отура берип, анан бир күнү врач медсестра айтты, бүгүн силердин капельницаңыздар жок, бирке кроваттан алып көтөрүп бирке ойнотсоңуз болот деди да. Анан сүйүнүп эле мунун бут кийимин алып келип эле кичине палатанын ичине бастырайын десем, ыйлайт деп, тургузайын десем ыйлайт да, отурупчу. Анан Шабдан коркпо, бас десем, баспай эле полго отуруп ыйлап атат да. Анан бутум депчи. Анан корккондон врачка чуркап барып айттым, Шабдан баспай атат го, тургузсам баспай атат, отуруп алат десем, бастырбагыла. Ал силер гормональный дары ичип атасыңар, химия алып атасыңар. Буттагы кальцийдин баарын ал химиялар өлтүрүп атат. Азыр бастырам деп аракет кылсаңар, бутуң сындырып аласыңар деди. Анан өзгөрүүлөр балам аябай нервный болуп калды. Ыйлак, агрессивный, оюндагысын кылбай койсок, аябай ыйлайт. Химия баланы аябай эме кылып коет экен да. Нервный кылып койду да, аябай ыйлайт. Башында химия алып жүргөн күндөр аябай ыйлап жүрдү, түнү күнү ыйлап жүрдү. Кошуналарыбыз бияка көчүп келгенде кошуналарыбыз бизге жалып кылып жүрдү. Неге ыйлай берет балаңар депчи. Баягы химия алып келген күндөрү түндө да уктубайт, күндүз да уктубайт, ыйлай берет да. Анан биз врачка чалабыз, ушинтип ыйлап атат го десек, ал химиянын таасиринен болуп атат деп 3-4 күн ыйлайт, анан басылып калат. Кайра эле ал 3-4 күндөн кийин кайра эле кийинки жумабыз келип калат. Кайра эле баягы акыбалыбыз да, баягы чырылдап ыйдаганы. Химия алганда мынтип эме коюп коет да, стрелка коюп коет, алды деген да булчу. Анан ушул эме калганда протоколубузчу бул ноябрда бүтмөк да, октябрь менен ноябрда бүтсө, Кудай буйруса, өзүнүн үйүбүзгө кетебиз деп аткан кезде Шабдандын оорусу кайра күчөп кетти да, ошо менен бул токтоп калды да. Мына эми дарыланып бүттүк. Айылга барып, балдар менен чогуу кайрадан бактылуу күндөрдү өткөрөбүз деп жаткан убакта күтүлбөгөн жерден Шабдандын оорусу кайрадан козголо баштады дейт Тахмина Бактыбек кызы. Жакшы болуп баратканда, аны Кудай буйруса 2021-жылдын ноябрда бүтмөк да, бизге протокол берип койгон. Ошол протокол менен биз химия алып келатканбызда, жума сайын химия алчык. Химия больницадан алабыз, анан үйдөн сухой химия деп коет, таблеткаларын ичтик да. Кудай буйруса ошол эме этап менен келип бүтүп кетебиз, Кудай буйруса ноябрда деп атканбыз да. Анан ошо жана июлда 15-июль болуп калган 2021-жылы. Кайра анализ тапшырдык. Кайра анализ тапшыргандан кийин анализибиз чыкты. Анализ чыккандан кийин жолдошуңуздар экөөңүздөр келгиле деди. Барсак айтып атпайбы? Рецидив депчи. Рецидив деген бул кайра баламдын оорусу кайталанып кетти да. Кайталанып кетти балаңардын оорусу дегенде аябай дагы биз мындай сүйүнүп атканбыз да, үйгө кетебиз. Айылда да талашты, 2 балам бар да. Анан ошентип аткан учурда силерге рецидив, силерге ооруңар кайра кайталанып кетти. Мындан ары силерге химия жардам бербейт. Бала уже химияны алып койгон. Мындан кийин силерге 5 курс химия бияктан беребиз. 5 курс химиядан кийин силер пересадка кылгыла деди да. Пересадка деген бул донордун сөөктүн чучугун алат экен да. Донордун алып туруп Шабданга куят экен да. Шабданга куйганда Шабдандан жаңы клетка пайда болуп, жана раковый клеткалардын баары өлүп, жаңы клетка пайда болуш керек экен да. Ошентип анан кайра жатып калбадык го, 2015-июльда жатып калдык. Кайра баягы мурда жеңилдеу химияларды алсак, буда высокодозный химияларды ала баштадык да. Высокодозный химияларды алганда буга чейин Шабданын мынчалык кыйналганын көргөн эмесмин. Кыйналган учурлар болгон. Бул сапар
аябай кыйналдым. Химияны алганда башым эле башым деп башымы жыгыйлап, али ичин көрсө ыйлайт. Аябай кыйналды да. Успокоящий дарыларды саят, обезболивающийлер саят. Уктап калат, кайра эле тургандан кийин баягы эле кабылында ыйлап, мойнуна подключка коюп койгон, главный венагачы через капельница ушак менен кете берсин деп. Чырылдап ыйлаганда ушактарына чейин жулганга барды да, тим эле аябай корктук да, тим эле колу бутун кармалып, успокоящий уколдорду сайып жаткызып аттык да ошентипчи. 2019-жылы 10-сентябрда жатканбыз. Ошодон бери жума сайын анализ тапшырабыз. Жума сайын анализ тапшырып, жумасына 2 жолу химия алабыз. Алчыкта буга чейинчи. Мынакей көбүнчө аквага тапшырабыз. Ана аквага тапшырган ал частный да. Аквага тапшырдык. Анан кийин өзүнүн онкологиянын эмесине тапшырдык. Буга ошо тапшырып аткан анализдерибиздин кагаздары баардыгы. Анан врач назначение жазып берчи. Врачтын назначениясы менен биз химия алып жүрдүк да буга чейинчи. Өз курагындагы балдардай болуп ойной албай, аларды терезеден гана карап тим болгон Шабдандын балалыгы тилекке каршы мына минтип өтүүдө. Туугандарыбыз, досторубуз жардам берип атат акча жагынан. Ушу уккандан бери элге да кайрылдык, жардам сурапчы. Элден дагы акча түшүп атат, бирок бул өтө чоң сумма болуп атат да. Биздин азыр чогулткан суммабыз $35,000 болду. Бизге дагы көп сумма керек. Бизде ушул бир жуманын аралыгында кетип эле атат. Акчаны эртерээк аракет кылып кетип эле атат. Ага каяктан акча табарыбызды билбей айлабыз кетип атат. Ошон үчүн урматтуу дагы азыр $35,000 чогулттук, дагы бизге $65,000 керек. $65,000 керек. Анан азыр биз ушул бара берсек, балам дагы тияктан обследование кыла берсек, элден чогулуп калса дагы көрөр жатарбыз деген аракет кылып атабыз да. Ошо кыргыз элибизден, мусулман бир туугандарыбыздан жардам сурайт элем, ушу Шабдандын өмүрүнө кайдыгер карашпай, колдорунан келишсе жардам беришсе деп, ошо Шабданда ошо өз курактуу балдардай болуп, ойноп, күлүп, аябай баламды карап аябай ичим ачышат. Өз курагында балдардай болуп, кенен эркин ойноп жүрө албайт. Баарына эле чектөө кыла беребиз да. Ай сага ал болбойт, сен аны жегенге болбойт, сага ойногонго болбойт, сага чуркаганга болбойт. Бийик жакка чыгып бараса, сен ага чыкканыңа да болбойт деп эле баарына чектөө кое беребиз да. Айнектин балдары чурулдап ойношобаса, айнектен карап турат ошолордучу. Мен эмнеге эшикке чыкпайм деп ыйлайт. Анан акыркы кезде өзү деле көнүп калат. Караңгы киргенде кичине чыгарасыңар а дейт. Ооба, караңгы киргенде кичине чыгарабыз деп. Ошо кичине битке эшикти айлантып келе кайра киргизип алабыз үйгө. Айла таппай, жүрөгү сыздап, күйүтүү ичине батпай турган Шабдандын атасы баланы дарылоо үчүн каражат керек болгонунан үйүн сатыкка коюшканын, бирок өтпөй жатканын айтып кейиди. Абдубали Шабдандын атасы. Шабдан балабыз 2019-тан бери ооруп калды. Ошол жакта мен да жумуштан которуп келип ошол жакка иштеп аткам. Эми Турцияга барыш үчүн мен да арызын жазып жумуштан чыгып атам. Чогуу барыш керек болуп атат да, балдарыбызды алып чогуу. Бул убакка чейин ушул биздин урубузда деле мындай оору болгон эмес да. Анан врачтан сурадык, ушул кан угабы бул дедик. Жок, мындай болбойт. Эмнеден ооруганын деле врачтар билбейт экен да. Чочуган дейт, бирөөлөр көз тийген дейт, ар ким андай айтып атат. Анан бир Алладан экен, бул да Кудайдын сыноосу чыгар. Ошо элибизден жардам сурайбыз. Кайдыгер карабай жардам берип коюңуздар сурайбыз. Күзөт бөлүмүндө иштейм, охранада. Алган айлыгыбыз ушу квартирага, ичкен жегенибизге, больницага барып келгенибизге жетип, жакшы эле ушул жакта өткөрүп атканбыз, ушу бүтөт депчи. Анан айылга да барып, дыйканчылык кылып, жерибизди поля иштетип, ушинтип. Ошо мен ушинтип келатканбыз. Быйыл бүтөт деп аткан ушинтип кайталанып кетти дегенде аябай жаман болдук, чынын айтсак. $80,000 деле өтө чоң акча, табыш.
айында үйдө сатка болобуз, 2,5 миллион деп атырк. Бирок аз болот да эми турагандар. Айыл жеринде там өтүш кыйын да. Ошо тамда өтүп калса бир поддержка болот эле. Врачубуз да кече жазып өтүптүр, анан істеп чыккандан кийин. Көп күтпөй кете бергиле. Өтө жакшы эмес дейт да, эмеси. Эртерээк баргыла деп атат. Шабдандын бир туугандары айылда, балдардын апасы. Алар да энесинин айыгып кетишин чыдамсыздык менен күтүп жатышканын айтат. Алар да апа ата качан келесиңер, сагынып атабыз деп. Кызымдын биз бияка кеткенден бери мектепке көңүлү жок болуп калды да. Мектепке мурун аябай шашып барчы. Мектептен калбачы, жакшы окучу. Анан биз бияка кеткенден бери мектепке көңүлү жок, сагынат. Анан силер жакшы окушуңар керек. Шабдан жакшы болуп кетиш үчүн силер да жардам бергиле бизге, силер ыйлабагыла деп аларды сооротуп ушинтип келатканбызда. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.